Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма бад. Урматтуу мусулман бир туган, Рамазан айдын касиети. Бардык асмандагы китептер Рамазан айда түшкөн. Таурат, Забур, Кур'ан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарчылык Рамазан айда Алла Таала берген. Ислам дининдеги улуу жеңиштер, Бадыр согушу, Мекке жеңүүсү, Фата Макка бардыгы Рамазан айда болгон тугандар. Анткени Алла субханаху ва таала Рамазан айдын кирүүсү менен бейиштин эшиктерин ачып коет экен. Дозоктун эшиктерин жаап коет экен. Бир риваятта мээримдүүлүктөрдүн эшиктерин ачат экен. Асмандын эшигин ачат экен. Чоң шайтандар, жин, тоң моюндардын бардыгы кишенделет дейт. Ушул Рамазан айдын аягына чейин бейиштин эшиги ачылат, аягына чейин жабылбайт. Дозоктун эшиктери жабылат, аягына чейин ачылбайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят бар. Даджа Рамазан, качан Рамазан айы келгенде, футихат абвабул жанна, бейиштин эшиктерин бардыгы ачылат экен. Ва гулликат абвабун нар, дозоктун эшиктеринин бардыгы жабылат экен. Ва суффидат шаятин, шайтандар болсо кишенделет экен. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир риваятында суффидат шаятин ва марадатул джин, тоң моюн жиндер жана шайтандар ушулардын бардыгы кишенделип турат экен. Адамга жакшы иштерди кылдыра койбой тоскоолдук кылгандардын бардыгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау я'ламул ибад ма Рамазан, латаманнат уммати ан якуна сана куллаха." Эгерде бенделер билгенде Рамазан айдын касиети кандай экенин, анда мен үммөтүм арман кылмак, аттин кылмак, ушундай бир үмүт кылмак, жылдын бардыгы эле Рамазан айы болсо экен. Рамазан айы болсо гана депчи. Тугандар, Рамазан ай тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы өтө маанилүү, чоң пайдасы бар ай. Анткени Рамазан айда Алла Таала дозоктун эшигин жаптыргандан кийин, Алла субханаху ва таала кабырда жаткан күнөөкөр мусулмандардын дагы азаптарын жеңилдетет экен. Агайын мусулман бир тугандар, Рамазан айы ушундай касиеттүү, улуу айды барктайлы, баарыбыз баалайлы, жакшы өткөрөлү.